жатат, мына вакыт кетти 5 мүнөт деген. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Бүгүнкү теманы талкуулап аткан абдан орчундуу маселе бул мамлекеттин бар же жок болор маселеси. Биз ар жагынан бир жагынан айтып атабыз, бирок бир нерсе таң калтырып атат. Мүмкүн сиздер көбүрөөк келечекке болгон үмүтүңүздөр бышыраак болсо керек. Себеби баары эле президент айтты деп баштап атасыңар, же ушундай болгонбу, же оору болуп калганбы? Бул коррупция менен каршы күрөшүүнү аябай колдойм деп баштаганыңар мени таң калтырып атат. А коррупция менен күрөшпөйм деп кайсы президент айткан жок? Вот азыр бир киши айтты, президент прям точку попал деп. Аскар Акаевич айткан, коррупция 7-чи кабатка чыгып кетти деп. Он не попадал в точку. Бийлик элге кызмат кылыш керек деп Бакиев айтты, тоже не попадал в точку. Биз токтотпойбу эми. Мына президент айтып койду эле, анан кийин ушуну колдоп атабыз, анан ушундай болуп кетти, кокуй, жагдайыбыз жаман экен дегенди токтотушубуз керек го дейм. Биз токотер гана жерин айтышыбыз керек да. Биз өзүбүз бузуп атабыз, айланайындар бийликти. Siz туура айттыңыз, сиз абдан катырдыңыз, сиз келиштирдиңиз, эл сизди колдоп атат деп жүрүп ушул күнгө келдик садакалар менен. Бүгүн жыйналганда анын айткан сөзүн кош колдоп кол чабуулар эмес, айтканы айтыптыр. Ушул мезгилге чейин эгер коррупция гүлдөп аткан болсо, бийликте ким отурду эле? Досум отурбады беле? Же бөтөн жактан айдан түштүңбү бүгүн? Же бүгүн көзүң ачылдыбы? Мына ушундай нерсени айтмайынча айланайын кыргыздар. Эч качан айыкпайбыз. Бири-бирибизди сылап сыйпап, сен жакшысың, мен жакшымын, натыйжада экөөбүздөн кереметпиз дегендей. Мына Исаак Саматовичтин сөзү жакты мага, өздөрү менен өздөрүн күрөшкүлө деген тапшырма берди аягында. Кантип күрөшөт? Күрөшө да албайт. Күрөшүүгө эрки да жетпейт. Калара Сооронкулова айтты, эң негизги маселенин өзү судьялардын өзүндө деп, соттордун өзүндө деп. Бар экен деп, мына диагноз коюлду. Эмне кылуу керек? Сотторду алмаштыруу керек. Кантип алмаштырат? Эмне кылып алмаштырат? Эгерде соттун көз карандысыздыгын биз камсыз кылбай турган болсок, бир да маселе чечилди. Кантип көз карандысыз кыла алабыз биз? Эгерде Конституциянын 95-чи беренесине очертип жазып койсо, алардын баарын колдорунда, буттарында, ооздорунда байлап койсо, кантип бошотосуз? Эмне кылуу керек? Мына мамлекетти жок кылып бараткан Конституцияны биз ордуна коюшубуз керек деп айтып аткан маселе ушунун тегерегинде чыгыш керек, айланайындар. Эми жетишет, момунда отуруп алып, мына беренесинде мындай, тиги беренесинде мындай экен деп талап болбоюнча эч ким козголбойт. Козголгон да эмес. Кезинде улуттук кеңеш бар эле. Коррупция менен каршы күрөшүү боюнча улуттук кеңеш дегенге жарандык кооптун мүчөлөрү, журналисттер кирет эле. Бүгүн ал жок. Кайрадан коррупция менен күрөшкүлө деп коррупциялердин башына илип коюп атабыз. Кантип күрөшөт? Мына Нарынаевдин 90дон ашкан энеси чыркырап келип атат, мени Батирилден кууп чыкпагыла, мен көчөдө калып калбайын, акыркы күндөрүмдү көчөдө көрбөйүн деп. Бир жаран кыңк этип койду го. Эмне үчүн? Себеп Нарынаев жазып койгондугу үчүн. Бул эми кылмышкер. Мен эч бир комиссиянын жыйынтыгына ишенбейм. Батукаевди качырып жүргөн боюнча комиссия түзүлдү. Табылды. Акмат Бакиевди качырган боюнча комиссия түзүлдү. Табылдыбы? Бишкекке уулук көмүр алып келген боюнча комиссия түзүлдү. Табылдыбы? ТЭЦтин комиссиясы түзүлүп атат. Мегаком боюнча комиссия түзүлдү. Табылдыбы? Мына Кабай Карабек отурат. Мойнуна жүк тийилип алып. Мына ошол жана Чолпон Итинин айткан саясат жердин астына жертөлөгө кирип кетти дегенин кесипети баарыңдын оозуңду жаап аткандагы маселе. Туура коркот. Мага киргенде дагы телефондорун таштап келишет. Укпата укпайт, уккандан ары карай оодан алып кетсин, эмнеден коркобуз? Бир жашайсың, бир өлөсүң. Мына соттордун кебетесин карагыла. Кезинде мына бүтүн Кыргызстандагы өтпөдү дегенде Роза Исаковна отурат. 2 токтом менен келген борбордук шайлоо комиссиясы. Бүтүн Кыргызстан менен чогуу, бүтүн Кыргызстансыз деп. Ошондо мыйзамды карап чечиштү. Жок. Саясий чечим болуп келет. Эми бүгүн келип, кандай жагдайга кептелип калдык дегенде, мен сиздерден суранарым, урматтуу туугандар, кайдыгер болбосок, ушул жерден биз улуттук кеңеш түзүшүбүз керек. Улуттук кеңеш эмне жасаш керек? Соттордун камсыздыгын, көз карандысыздыгын кантип камсыз кылабыз деген. Туруктуу болуш керек. Чолпон Итинин айткандай,
каалайсыздарбы, ай сайын каалайсыздарбы, 2 жылда бир жолу жыйналып туруп, биз ошону талап кылып, сунуш кылып чыгышыбыз керек. Митингке эмне деп чыгабыз? Митингке мына ушул мыйзамдын долбоорун кабыл алып бер деп чыгышыбыз керек. Бир талап менен чыгышыбыз керек. Мен убактым бүттү, тилекке каршы дагы айта турган көп маселе бар эле. Келиңиздер, мындай бир ачыгыраак сунуш кылалычы, бир мындай аракетке баралычы. Анан жөн эле бири-бирибизге арыз муңубузду айтып төгүп отургандан пайда чыкпайт садагы. Ийгилик каалайм, рахмат. Рахмат. Атам Кимсабаевич, аябай тонко жерлерди айттыңар. Чынында эле мындай улуттук кеңеш болобу, же кандай биз чогулуп бир платформа түзүп, ошол платформа негизинде бир кандай өзүбүздүн сунуштарыбызды, өзүбүздүн бир пландарыбызды жасап туруп иштешибиз керек болуп атат да. Анткени азыр бир жолу чогулуп алып, анан айтып эле кайра тарап кеткенден эч кандай жыйынтык чыкпайт. Следующее слово, пожалуйста, я предоставляю Акунов Урмат, 5 минут. Готовится Айбек Мырза. Следующий Тартакунов Нурбек.